Бизге өзү Кыргызстанга ошондой адамдар керек экен да, Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевичке окшогончу. Ошондон корккондон иштешет да. Ошол себептен мен кыргыздар менен ММАдан вообще чыкпайм негизи. Сага вызов таштайт. Вызов таштайын десеңиз. Качан урушайын десеңиз. Желание кандай? Давай, смело. Үйсүнөс болуп, настроем кое албай атам. Кечээ күнү жана номад wrestlingке күрөштүм. Ошото настроем жок да. Ата-энеме, бир туугандарыма пайдамды тийгизип калайын деп атам да. Казак эли, мындай карапайым эли мени утулушум калашпайт вообще. Эң биринчи гана 15.000 рубль болгон. Мен мисалы любой время деген өтө деле жага бербейт да өзүмө. Ага айтат, "Гам, сени карапайым эле спонсорум экен" дейт да. Жана жакшылык байке подарка алган ушул машина. Жана акыркы грэпплингде. Грэпплингде жакшылык деген байке өзүнүн нарынан болот. Марсель! Токто! Ушул жерден чечип албайлыбы? Мен көчөдөн ушташпайм. Любое время деп аттың эле го. Давай, смело. Марсель, давай без барбы. Мындай от души таанышып сүйлөшөлү. Давай. Мен жөн эле сени текшерип көрөйүн дегем мындайчы. Кеттик жүр. Ассаламу алейкум ардактуу биздин YouTube каналынын жалпы катталуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүн бир аз маектешебиз. Маектешүүнү көрдүңүздөр. Орто Азияны жападан жалгыз титиретип, кагып силкип, бокс болсо бокс, күрөш болсо күрөш, любой жагынан, любой время деп мындай. Бренд Марсель Нурланбек уулу. Кеттик. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жана чалганда братан улактамын дедим да. Улак ойнойсуңбу? Ооба, эрте бир байке бар эле, ошо улакка чакырып, келип улак чабып кет дедиле. Улак бар азыр изилип, сизге жетишип калайын деп шашып келдим. Биздин эфирге келгениңе рахмат. Биздин көрүүчүлөргө ошо Жалалабадтын кайсы айылынан болосуң, канча бир туугансың, канчанчысы, кыска нуска өзүңдү тааныштырып кой. Өзүм 1997-жылы туулгам. Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Көк Алма деген айылынан болом. Өзүм 9-класска чейин айылда эле өсүп, айылда чоңойгом. 5 бир тууганмын. Менден улуус эжем бар. Бир карындашым, 2 братчикам бар, бир тууган. Азыр Көк Алмада зал барбы? Жок, азыр Көк Алмада тренировка кылганга зал жок. Зал жок. Жок. Негизи болгон эмес да, мурундан элечи. Азыр зал түшкөн волейбол ойногонго. Бирок тренировка кылганга зал жок. Сен демек спортко 21 жашында келдиң. 21 жашында Москвага барып. Спортто 21 жашында баштадым. Уже 27-ге чыксам уже 6 жыл болду спортто жүргөнүм. Спорттун жүргөнүң 6 жыл болду. 6 жыл болду. Мурда күрөшүп жүргөм, кыргыз күрөш чисто айылда. Кыргыз күрөш мындай талант да, чисточу мындай. Нем эмес, тренировка кылып мындай эмес, таланты барлар утуп кете берет да, мен ойлойчу, кыргыз күрөштүчү. Неге дегенде мен чемпионат Москвада 2 жолу күрөшкөм. Прям мындай мастер спорт бере турган турнирде 2 жолу бирди алгам. Мастер спорт күрөштөрдү да утуп алгам. Мына Марсель деген ат бул өзүнчө бренд болуп калды да. Мен ушул брендтин пайда болушуна 6 жыл болду. 6 жыл. 6 жыл эмес, 3 жыл болду. Мен 3 жыл любительскийде урушкам, өтө көп. Бир 350дөн ашык турнир өткөзгөм. Грэпплинг, ММА, барбана поясак, бокстан, дагы чечен күрөштөн күрөшкөм, көп турнир өткөзгөм. Бир 350дөчү любительский. Анан кийин профессионал өттүм да. Сен эсиңде мындай калган эң кыйын беттеш кайсы болгон? Кыйналып жүргөн утуп эсте калып калган бой көп болгон андай. Зорго мындай утулуп кеткен момент. Күрөштөн, грэпплингден ошондой болгон. Кыргыз күрөштөн деле ошондой болгон. Даже ММАдан көп андай болгон. Утулуп кетип, болевой тартып кеткен же бирдеге. Ошондой нерселер өтө көп болот. Бир айда канча боецтерден вызов келет? Бир айда бир 20 адамдан келет го деп, мындай жалган айтпасам бир 20га жетип кетет. Мен мисалы бир пресс-конференцияда отурдум, мен Казакстанга барып, жана жерде 16 18 боец отурдук да. Менден башкасы полный мага вызов таштады. 17 спортсмен мага вызов таштады. Мен урушкусу келет да. Анан мен ал лигага айттым. Мага гонорар төлөп бергиле, жакшы сумма. Десем, мурдагы гонорарың менен чыгып бер деди. Анан мен айттым, мен мурдагы гонорар менен уже чыкпайм дедим. Мен аларга последний бойдо айткам да, мен эң последний чыгып атышым деп. Десем, ал жерде ызылдап кетишти спортсмендер. Анан бир спортсмен Марсель 2+2ге чыгасың го деп ызылдашты да. Мында ачыгын айтканда мен
чемпионский пояска $25.000 сурагам. Чемпионский пояс бересиңер и утулсам $25.000 дедим. Хой любой менен салууга 66, 61 любой менен саласыңар. И кроме кыргыздан башкасы. Мен кыргыз менен любительскийде да урушкан эмесмин да, почтичи. Жалаң башка улуттар менен урушкам. Ошол себептен мен кыргыздар менен ММАдан вообще чыкпайм негизи. Чыккан да эмесмин, чыкпайм да. Даже Казакстан жазат. Биз Марселди колдойбуз, Марсель красавчик. Жаңағы Казакстан спортсмендерин урушуп кеткендерин көрүп, биз Марселди колдойбуз деп, наоборот ошем жазат. Казак эли, мындай карапайым эли менин утулушум калашпайт вообще. Даже күрөштөн деле койт күрөш, койт кулачкадан Марсель утса экен дейт да. Неге дегенде комментарийлерди окуп калам да. Марсель утуш керек деп ошентип жазышат да. Анан биздин кыргыз эли өтө поддержка кылышат да интернеттен. Давай Марсель депчи. Азыр менин бойлорум эле почти эң көп алгандар 11 миллионго чейин алган бойлор бар YouTube'данчы. И Instagram'дан деле бир 10 миллионго чейин алган бойлор бар да. Ошого устойт да мен оюмчачы, чоң суммачы. Биз еще ден соолук салтабыз, еще мен любой правилада чыгып атам. Кыргыз күрөш десе кыргыз күрөш, барбана поясак, ММА, кулачка, бокс. Кече күнү Nomad Wrestling деген турнир болду. Ал жерде вольник менен грэпплинг аралаш болду да, стиличи. И очко менен иштейт да. Ал жерге дагы күрөшүп келдим менчи. Мына кара, мурдагы гонорарың канча эле? Мурда гонорар менен чыгып бердиң деп айтып 10 миңден ойдогочу, бирок ал делечи. Доллар. Нормальный болчу да. Мисалы спортсмендер көп гонорарын айтпайт, мынтет. Мисалы ар кимге ар кандай да. Спортсменге жараша эле да. Эми биз ушул үчүн жүрөбүз да. И мен еще ата-энем бар, бир туугандарым бар, полныйна мен жардам беришим керек. Акча жагынан деле. Мен мисалы чисто семья үчүн эле жүрөм да. Мен мисалы спортто азыр мен травма алып калдым. Травма алып калганда эч ким эчтеке кыла албайт да магачы. Эч ким пайдасы. Мисалы жана комментарий жазып атышат го, Марсель мындай кылыш керек, анан анда. Азыр ошонун ичкасына жазса бир сом бербейт. Каждыйдын өзүнүн семьясы бар, өзүнүн жашоосу бар да. Ошол себептен азыр возможность болуп атат. Возможность болуп атканда ата-энеме, бир туугандарыма пайдам тийгизип калайын деп атам да. Анан кийин мен ооруп калсам, мени карай турган ошо ата-энем, бир туугандарым эле. Жана айтып атпайсыңбы, конференцияда бардык байыстар мага жабылып кетет, бардык ызып таштайт депчи. Эми ошол жерде чындап эле сен ал жерде жалгызсың да. Анан бардыгы тең мындай сөз менен болсо сөз менен, күрөш болсо күрөш, бокс болсо менен боксташып бардыгын ордуна коюп коесуң. Пресс-конференция бүткөндөн кийин Марсель сен азыр бул жакта конокто жүрөсүң, абайлап сүйлөчү деп мындай психикалык жактан коркутуулар болобу? Жок, коркутса деле мен коркпойм ал нерседен. Мен эгер корксом бойго чыкпайт элем да. Ашып барсам мушташабыз. Өзү спортубуз мушташ болуп атса, ашып барсам мушташабыз. Башка эмне болот? Же мындай көптөлөп эме салышпайбы? Көптөсө деле эмне ал? Бир-эки удар жейбиз, бир-эки удардан бирдеке болмок белек. Анысы деле бойдо, ортодо канчалаган удар жеп атабыз. Мен вообще коркпойм. Даже мен Россияда деле жалгыз отурат элем. Мен октагон лигада урушсам, эмнеге түшүнбөйм да. Менден башка бир жалган айтпайм, бир 30-50 спортсмен бар Кыргызстандан мушташкан. Ошолорду эмнеге пресс-конференцияга чакырбады деп ойлой берем да. Өздөрүнө ham айтты эмнеге. Эми ал лиганы деле түшүнсө болот да. Просмотр албай калат эгер башка спортсмен. Аларга ошондой нерселер керек. Ызычуу. Эң биринчи гонорарың $10.000 болгонбу? Эң биринчи гонорар 15.000 рубль болгон. Рубль болгон. Эң биринчи. Аны эмне кылып иштеткенсиң, эмне кылып коруп аткансың? Үйдөгүлөргө эле берсем керек эле. Мен өзүмө албайм, мен жана антип эгер мен өзүмө кылганда бул малга жинди машиналар теп, башка адамдарга окшоп чачырап кетмекмин да. Мен ата-энемдин условиясын кылып берем. Эми по-любому бизди өстүрүп мындай чоңойтконда биринчи очередте ата-энени караш керек да. Эгер ата-энем разы болсо уже болду. Калган нерсе боло берет да. Мен деле уже балалуу болом. Бизди дагы ошо балдарыбыз карайт да. Биз эгер кандай ата-энебизди карасак, балдарыбыз дагы бизди ошондой карайт да. Ошол себептен биринчи очередке мен мисалы спорттон деле башка жашоо бар да. Бир эле спорт эмес да, мисалы. Өмүр бою спорт менен жашабайбыз. Ата-эне керек, бир тууган керек. Биринчи очередте ата-эне, бир тууган да. Мен оюм. Эми ар кимдин ою ар кандай, бирок мен биринчи очередке атаммы, апамы и бир туугандарымды коем да. Семьямды коем. Канча жашка чейин топ ММА'де жүрөсүң? Өзүң оюң боюнча да? 40 жашка чейин. Мен топ ММА'да жүрбөй атам да. Мен профессиональный же общий спортто. Общий негизи спортто. Спортто кайсы моментке чейин жүрүшүм точно айта албайм, бирок жүрөм да. Көпкө чейин жүрөм. Неге дегенде дагы бир 10 жыл Марселди көрөбүз, 10 жылдан эле көп го, бир 15 жыл. Неге дегенде спортту токтотом, анан минтем деп туруп анан кайра баштай бергендер бар, уже эмес да ал нерсе.
ким түрткү болгон? Мушташ. Мен ар нерсени тандап көргөм да. Кыргыз күрөшүп көргөм. Мен кыргыз күрөш жакшы көрчү элем. Кыргыз күрөштөн акча жакшы иштей албайт да адамчы. Анан кыргыз күрөштөн кеттим. Ырдап көрдүм, ардеке кылып көрдүм. Ырдап көрдүңбү? Ырдап гитара чертем да, жакшы чертем да гитара. Гитара чертип көрдүм. Тамошону да көрүп калгам сизди жаш кезиңерде. Полный көргөм мен. Постоянно калтырбай көрөт элем да. Ар жака аракет кылдым. Бир жактан чыгыш керек да. Анан Конор Макгрегорду көрүп калдым. Жаш кезимде. 2000 канча эле? 15 болсо керек эле. Ошо малдарды көрүп кызыгып жүргөм да, бирок амалда менде тренировка кылганга возможность болгон эмес да. Иштеш керек болгон. Иштеп жүрүп анан ошо келдим. Ошонун айынан мисалы лично Конор Макгрегор көбүнө жакпашы мүмкүн, бирок ошонун аркасынан акча иштеп атышат да. Мурда ММАда акча жок эле да. Ачык айткандачы. Конор Макгрегор келип уже акча иштеп баштады. Ачык айтканда. UFC'нин дагы Конор. UFC'нин деле полный азыркы спортсмендер делечи. Өзүңдү Орто Азиянын Конорумун деп. Мисалы мен айта алам да, сен Орто Азияда? Жок, мен мисалы өзүм Орто Азиянын Конорумун дегим келбейт да. Орто Азиянын Марселимин да. Мисалы азыр мен деле көп көрүп жаштар көп неметишет да. Мисалы көп жерден көрөм да, даже жаштар эмес, лиганын немелери, анонсорлору мен жөнүндө сүйлөп. Я готов в любое время толтура, даже спортсмендер көп сүйлөйт менин немелеримчи. Сен сөздөрүң я готов, я заряжен деп көп нерсе кылышат да, мисалы. Лично мени турап. Полный газ да? Полный газ, я есть. Ушул сөздөр каяктан келип чыкты мындай? Билбейм мен, момент келип. Биз любое время деген неге экенин билбейм да, бирок эмне себептен любое время. Мен мисалы любое время деген өтө деле жага бербейт да өзүмөчү. Эмне себептен антип алышкан билбейм да. Дагестанда хайп реалитиге барганбыз да. Анан ошол жерде короче бир 16 спортсменди алып барат и бири менен урушуп турат да. Анан Марсель, ты готов дегенде, давай, я готов любое время деп чыга берип. Ошондун айынан эле болгон го дейм. Бизде ушу поп ММА, профессиональный ММА бизде мындай жакшы өнүккөн эмес да. Жок, Кыргызстанда өнүккөн эмес негизичи. Неге дегенде азыр Казакстан бизден алдын. Мындай ачык айткандачы. Казакстанда бул аябай өнүгүп кетти да. Да, бизнесмендер көп акча салат да. Мисалы азыр мен Казакстанга барып урушуп, ушунча немет атам, ызылдап атам, мындай шум кылып атам. Эгер Кыргызстанда биздин ошондой лигалар болгондочу, мен аларды, мисалы Казакстандын спортсмендери мындай алып келип тандап, мисалы греплерим, мисалы мен ММАда урушуп жүрсөм, давай греплингке деп тандап каалагандай кыла алышат. Биз андай возможность жок бизде. Биз барабыз, кулачка, любойуна түшө беребиз. Ошол себептен бизде жок да. Эгер бизде дагы ошондой возможность болгондо биз мияктарда биз кылмакпыз да, ал нерселерди. Бизде өнүктүрүш үчүн эмне кылыш керек дейм да? Бизде бизнесмендер акча вложить этиш керек. Салыш керек. Акча салыш керек. Мисалы, Казакстандын бизнесмендер өтө салат да. Акчаны лигаларга барып, бул квартираларды берип, мындай эле спортсмендерге квартираларды подарить этип, яман неметишет, поддержка кылышат. Биздин Кыргызстанда вообще мындай нерсе жок. Бизде даже билбейм, мен өтө көптөгөн бизнесмендер менен таанышмын да. Бизде анчалык эмес. Даже 5000 бериштен жалканып турат да. Наркы дүйнөгө алып кетем дегендей кылып турат. Наоборот, бизде жанагындай карапайым эл өтө неме да. Неге дегенде тренеримден таң калып калды да, мисалы, жөнөкөй эле көчөдөн өтүп кетип, укам чай ичип кой, 1000 сом берет, 2000 сом, $100. Ага айтат, укам, сени карапайым эл эле спонсоруң экен дейт да. Көчөдөн көрүп эле, укам деп чоң кишилер, аксакалдар келип, жок, көммөсөм мындан келип салып кетишет да. Ошол себептен биздеги байлар өтө деле эмес, мындай ачык деле эмес. Демек бизде демөөрчүлөр жок. Үйдө айтып атасың 7 жыл убакыт медетин кетирген. 7-8 жыл кетирген да. Москвага баргандан баштап. Демек 21 жашынан эле 21 эмес, 18 жашымдан. 18 жашынан. 18 жашымдан эле барып, акча чогултуп, мисалы азыр 2 этаж эмес, 1 этаж үй салыш кыйын го. Ишенем, строй материал өтө кымбат. Ишо мен анын подвал кылгам, 1 этаж, 2 этаж, анан крышасына жанында бильярдный зона кылгам. Ишо көбүнө бетонмен кургам, ошол себептен мындай. Жалпысына канча сумма кеткен эми ушул үйдү салдып? 5-6 миллион акча кеткен. 5-6 миллион. Жер пери мененчи. Ошол үйдү алып атканда жанагы договору беришкен да. Үйдү ушундай саласын, могул жерге үй саласын деп чызып беришкен өзү архитекторлорчу. Азыр аларга кайрылсаң алар эмне деп атат? Алар кайрылса мурдакысын ачылтып атат да. Мен мисалы азыр
немеден Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичке бир обращение кылганда иштешти, ага чейин вообще иштебеди да. Бизге өзү Кыргызстанга ошондой адамдар керек экен да, Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичке окшогончу. Ошондон корккондон иштешет да. Мисалы азыр Ош базарда эле жылып атат дейт го, уже бүтөйүн деп калыптыр. И көп жерлер да, мисалы Жалал Абадта деле полный домдор, уже асфальттар мощный болуп калган да. Ошол себептен корккондон иштешет экен да, ачык айткандачы. И мен ошо бир обращение кылганда эле кичине деп ызылдашып документтер чогултупту. Азыр уже токтоп калышты кайрачы. Демек чечилдик дагы. Чечилдик. Последнее время спортко желанием жок. Үй снос болуп, настроем кое албай атам. Кечээ күнү жана Номад wrestlingке күрөштүм. Ошото настроем жок да. Мурдагыдай мындай ач эмесмин. Еще мен менен күрөшкөн бала деле мындай СНГ боюнча номер 1 ошондой грэпплинг күрөшүнүн номер 1 да. Анан мен досторум жанагындайлар түшүнбөй калат. Марсель бардыгын утуп келип, бир слабый эле бирөөдөн утулуп калдың деп. Эми грэпплинг деген күрөш деген любительский ал турнир. Мен мисалы любительскийде толтур адам утулат де. Андай мисалы азыр Казакстанда мен видеолорум киргизип мынтип атышат го. Любительскийде утулат. Адам деген утулат. Мисалы күрөш мен профессиональный эмеде утулган эмесмин вообще. И азыр деле утулуп элекмин вообще негизичи. А так любительскийде чыгып эми спортто утулуп калат, утуп алат. Ушундай. Ошол жерде бирок мен бокстан чыгып атам, кулачкадан чыгып атам, грэпплингден, ММАдан мен мындай даярданып жетишпей атам да. Неге дегенде арай сайын уруштап, колум сынып калган, сынган колду восстановление кылып, по-любому жанагындай психологический сынас да. Бастой болбойт. Колдон келишинче аракет кылам, сынас да. Еще күрөш деген жанагындай, грэпплинг деген жанагындай да. Либо ага попал болуп калса алып кетет, либо мен алып кетем. Неге дегенде мен прием иштедим, бир илешпей калды, чала илешип калды. И алчып кетти. Ал мага иштеди эле, кармап калды. Ушундай нерсе да. Грэпплинг деген ушундай нерсе. Еще грэпплинг эмес, ал wrestling деп. И очко бербеш керек. Ошондой болуп калат. Анан көп эле түшүнбөй эле Марсель грэпплингден күчтүү, анан Марсель күрөшөт эле депчи. Мен мисалы ММАдан любойун кармайм да. Мисалы азыр ошо мен менен күрөшкөн бала ММАдан чыкса, биринчи минутта да утам. Даже именно бу утам. Либо бир жерин тартам. Бирок ал грэпплингден жакшы бала, күчтүү бала. Эми СНГда номер 1 болгону уже нормально. Биз ММАчтик болуп туруп чыгып берип атабыз. Еще 2019дан бери мен күрөшүп көрө элекмин вообще. Только ММАда урушуда. Почти ошо башында кичине күрөшүп калдым. 1 жыл, 2 жыл. И андан кийин вообще күрөшүп көрө элекмин. 27 жаштагы жигит ата-энесине үй салып берди. Өзүнө особняк салды. Орта Азияны титире тутат. Эми ушундай жигиттин сүйлөшкөн кызы барбы деген. Жок да, ошо болотпайбы деп коюм. Баардык тойдо ушундай болду. Карап атабыз. Жакшы караштырып атабыз. Жакшы кыз чыкса үйлөнөбүз, Кудай кааласа. Могу жыл ичи үйлөнөбүз деп аракет кылып атабыз өзү негизичи. Кандай кыздар жагат? Жакшы, мен мисалы үйлөнсөм билбейм кандай кызга үйлөнөм. Жакшы кыз болсо болду магачы. Мен уккан, ата-энем уккан, главный ата-энем укса. Мен мисалы үйлөнгөндөн кийин деле ата-энем менен кичине турам да, по-любому. Либо ата-энем өзүмдүн үйүмө алып келип алып турам. Эми бизде илгертен ушундай го. Ошол себептен ата-энемдин кызматын кылып, эгер ата-энем мен менен калам десе, мен өзүмө алып келем. Шаар жакачы. Мен менен жашайт. Бизде 3 тууганбыз балдардан. Үчөөбүз. Мен үйдөгүлөргө деле айттым, кимибиздин аялыбыз, келинчегибиз жакшы чыгат, ошолар менен жашайсыңар. Мен жаш өткөндө кыйналып, неме кылым келбейт да. Мен мисалы по-любому ата-энем меникине обязательно айлап болсо айлап, жылдап болсо жылдап, меникинде жашагысы келсе меникинде, кимибиздикинде жашагысы келсе ошол жакта жашайт да. Ошол себептен ошого ылайык аял керек да магачы, келинчек. Бизди көрүп аткан бойдо кыздар болсо экранга жазылат да койсо. Марсель номерин жазып коюңуз. Номерин. Марсель бул жоргоң менен тааныштырып кетсең, жылы кайсы? Бул BMW Тройка F300 деген жылы 2016. Жана жакшылык байке подарка алган ушул машина. Жана акыркы грэпплингде. Грэпплингде жакшылык деген байке өзүнүн нарынан болот. Ошол байке подарка кылды. Жашоодо канчанчы машинаң? Жашоодо 3-чү машинам. 3-чү машина. Ушул малгача 3-чү машина. Не деп эркелетесиң? Билбейм, азыр пока что даярдай берели, нарактарга карап. Негизи машиналарга лакап ат коесуңбу? Жок. Ат койбойсуңбу? Алгач жолу канча жашыңда рулга отургансың? Алгач жашымда. Биринчи машинаң эмне болгон дейм да? Strains 4 деген болгон. Спортивный. Андан кийин Mitsubishi Lancer болду.
Citroen C4 дагы подарка кылышкан. И бул дагы подарка. Негизи BMW айдагандарды жана Mercedes'in фанаттары жактырбайт да, өзүңө кайсы машина жагат? BMW жагат негидир. BMW машинасы жагат да. Бирок жанагы подарка кылып атканда, күлүш ташышын берип атканда BMW X5 деген болчу да. M5 дедиле. И ал BMW M5 кечирээк келет экен да. Бирөөгө заказ берген экен эле. Ал алда коюп да, короче. Ана келет, мына келет, ана келет, мына келет деп 18-не келет деген экен. Ошого расчет кылгам. Анан өзү айтып калды, "Укам, эмне кылайлы?" дедиле. Айттым, "Эртерээк эле ала берели" десем, "Укам, анда машина тандай бер, укам. Алып берем." Значит, айтып койдум, алып берем. Даже мен өзүм деле билбей калдым. Братан айтат, "Настроение түшкөндөн эле берип салдым" дейт. Анан айтат, "Каласаң башка машинага деле алмаштырып бере берем, укам. Не только бул менен эмес, мен сага көп поддержка берем дагы" дейт. Бизнес жагынан деле кичине бизнес үйрөтүп эметем дейт магачы. Негизи көпчүлүк мушкерлердин жанагындай менеджери деген болот экен. Сенде андай менеджер жок. Өзүм. Демек, сага жакшылыкка окшогон дагы демештөрдөн чыкса жакшы болот. Өзү эле аты жакшылык жакшы экен да, карасаң. Жакшылык атын затына жарашкан. Жакшы адам экен. Эми жүрөм, BMW'нин кичине шаарды айлантырайлы кичине. Курсак тойгозуп айлантырайлы жүргүлө. Батасы барбыз. Батасы бар, братан. Жүрөк кеңири кылгыла батасы. Кенеби? Сен кеттик. BMW'ни көрдүңүз да, братан, тартышын. Сейч мотор деп коет, братан. Ылдамдыкты сүйгөн айдоочулардын катарына киресиң. Жакшы айдайм. Катты айдайм. Эң бийик канчага чыгаргансың? Эң бийик 220. Негизи гаилерге түшүп калган учурлар болот да. Көп болот. Эмне дешет ага? Эчтеке дебейт. Гаи кызматкерлери мындай спорту жакшы колдойт да. Кетип салалы түшүнүп эле. Спортсмендер жакшы колдошот. Эми биз деле правиланы бузбашка аракет кылабыз да. Мындай жакшы мындай. Жакшы неме айдашка аракет кылабыз. Чүнтүп машинада айдап жүрсөң, мындай сен байдын баласы деп ойлойт баш керек көпчүлүк эле. Жок, мен байдын баласы эмес экенин билет го. Мени таныган, көргөн адамдар уже билет да. Көбүнчө азыр последний время мурдалар көбүнчө мындай биз курактуу спортко кызыккандар неметет эле. Азыр үй снос болгондон кийин чота чоң кишилер неметип баштады. Марсель молодец деп. Азыр да көрөсүз го чоң кишилер келип. Ошо чоң кишилер неметип баштады. Марсель алам депчи. Уалейкум ассалам. Вот. Да, конечно, да. Акча берип коюн мен да. Марсель, жаратан бери сүрөткө түшүрүп атасың. Бир күндө канча адам менен сүрөткөчөсүң? Көп, өтө көп. Ошол мүнөттөр өзүңө кандай жагабы? Жакшы да, приятный да, братан. Наоборот, мачаш саласыз да. Алдыңкы бой качан? 9 май. 9 май. Кулачкадан ушам. Ким эрке буланбы? Башка эрке булан. Башка эрке. Боксер. Жана Жайсанбек деп жүргөн. Эрке булан Жайсанбек деген. Анын салмагы сенен чоң окшойт. Чоң. Сен салмак деле тандабайт окшойсуң анда, э? Жок, салмак тандабайм көп. Главный гонорар чек болсо. Главный акчаны сүйлөшүп алса эле любой веске чыга берем. Даярдыктар башталдыбы? Башталган. Так, достор, ушу менен биз бүгүнкү жыйынтыкты соңуна чыгарабыз. Сиздер менен Зияш Турдубеков болду. Марсель, мындай эркин микрофон айта турган сөз барбы? Зияшка сизге дагы ийгилик. Сизди дагы көптөн бери көрөбүз. Өзүңүзгө окшогон карапайым семьядан чыккан баласыз. Ошо биз-бирибиз ушинтип дайыма кыргыз элин бири-бирибиз үчүн дайыма колдоп жүрө берели. Биримдикте, күч биримдикте дейт го. Ошол себептен дайыма колдон келген жардамды бере берели бири-бирибизге. Эч мындай неметпейчи. Ошол себептен чоң рахмат сизге дагы келгениңизге, братан. Кудай буйрса ийгилик алдыңкы беттештерге. Достор, бул экранда чыгып турган Марселдин өзүнүн жеке YouTube каналы. Бул жакка да жазылып катталып кетиңиздер. Подписка таштап кеткиле. Мен 100 миңге чыгарып туруп, Зияш братандан интервью алам мен. Кудай буйрса ошол күнгө жетели. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.